Урматтуу мекендештер, мына биздин жаныбызда Марал айым турат. Баягы 1 март күнү ушул өзүнүн 4 баласы менен ушул жерде биздин сот аткаруучулар bunun үйүн бузуп кеткен да. Марал айым, сиз дагы өзүңүздүн баягындай жеке ой пикириңизди айтып койсоңуз, кандай болду эле? Анан мен жолдошум больницада болчу бир күнү. Өзүм болсо жумушта болчумун. Бул сот аткаруучулардан мага изрешение келгенде мен аракетимди кылып, сотко арыз жазып, колуман келген аракетти кылып аттым. Бирок ошол эле турушта, ошол эле маалда жолдошум баягы снос болот дегенди угуп, жүрөгү ооруп, тиги давлениясы көтөрүлүп, больницага жатып калды. Анан кийин мен больницага жатып калгандыгы тууралуу сот аткаруучуларга баягы эмемди бергем. Справка алып барып берип, арыз жазып тапшыргам. Анан ал жерге арыз жазып тапшыргандан кийин алар мага айтышкан, если больницада жатканын текшеребиз, чын болсо анда 10 күнгө чейин созулат деп. Алар текшерип көрүшүп, жолдошум больницага барышып, анын больницада экенин, абалын текшерип көрүшүп, анан кийин ал жерден 10 күнгө чейин сүздүрүлбөйт деп айтылган. Кайсы күнү айткан экен? 28 күнү. Мына 28-ден кийин эле 1 март күнү болду да. Сиздерде ошондо күйөөңүздүн абалын көрүп туруп, 10 күнгө чейин сүрдүрүлбөйт деп туруп, анан сиздерди ал жака чакырат, менин оюм пикирим боюнча. Ооба, ошонткенден кийин сотко чакырабы? Жок, ошентип билдиргенден кийин баягы жолдошума да айтып кеттир, болду 10 күнгө чейин жылдырылат, сиз больницадан чыкчакта сүрүлбөйт деген экен. Болбой эле жүрөгүм башкачасы эметип атты, бирок баягы жолдошум жогуна карабастан, менин жогума карабастан сүрүлбөйт деп ойлогом. Анан мен жумушта болчумун, өзүм гос жумушта иштейм. Анан мен жумушта кезде эле 11ден өтүп калганда мага сот аткаруучу чалды, Сокулукка келип, келиңиз сиздин үйдө сноско кетмей болду, токтомдун негизинде токтомду угузам деп. Мен токтомду угузат экен деп мен Сокулукка кеткем. Сокулукка кеткенде мен баргычакты эле уже обед болуп калды. Обедти күтүп, обедтен кийин эле уже барсам, сиздин үйүңүз уже сноско кетип атат деди. Сноско. Демек, сизди алдап ал жака чакырышып, ошол убакытта бул жерде үйдү бузуп калайлы дешкен го деп ойлойм. Кандай максатта экенин, ал кимдин кандай максатта экенин билбейм, аны бир Кудай билет. Бирок мени баягы Сокулукка келиңиз, сот аткаруучуга келиңиз, токтомду угузабыз дегенинен мен сөзсүз түрдө келиңиз деп аткандайын деп мен жумушуман суранып алып Сокулукка ошол себептен бардым, чакырган үчүн бардым. Мен колуман келген аракетти кылдым. Мен балдарымды мен жокто, атасы жокто сүрдүрүлбөйт деген немем болчу. Мен жанталашып ал жерден уккандан кийин үйдүн ичинде 2 балам болсо, ал жерге жетпей келаттым такси менен. Мен келгенде уже ушул абалга түшүп калыптыр, көрүнүп турат баардыгы кандай болгону. Стенасы эле калган экен да, стенасы эле. Мен бирок жалдырадым, кошнамада барып жалдырадым. Ушул абалды балдарым көрбөсүн, алып чыгып кетейин. Мен алып чыгып кеткенден кийин сүздүргүлө болбосо макул болуптур, өзүм талкалап бузуп берейин ушул жерде десем болушкан жок. Талкалашты, оокаттарым баары сыртка чачылып чыгып, баягы эмемдин баары талкаланып калыптыр. Алар аеосуз талкалайт экен, кайра жараксыз кылып талкалайт экен. Ичим ачышып, ары бери эмне кыларымды билбей, ушул жерде 2 апам, балдарым чыркырап, өзүм боздоп ыйлап эле турдум. Баш көтөрөр, баягы үйдүн кожоюну, жолдошум больницада болгондуктан кайраттуу болгонго аракет кыласың, бирок болбой эле жашап аткан уям. Кимдир бирөө үчүн 2 комната жөнөкөй времянка болгон болсо, мен үчүн 4 балам менен жолдошум болуп баш калкалап жашаган үйүң бузулуп атса, бул деген тем более кыштын күнү, кыш баягы суук бүтө элек. Ал эметип атканда өзүмдү өзүм баягы Кудайым, балдарым ден соолугу чың, аман эсен, жолдошум аман эсен болсо болду деп эле эчтекени бүттү, ушу менен унутам деген эмеде болуп эле өзүмдү өзүм аябай кармандым.
эч кандай кыйкырып баягы бирөөнүн бетин жулуп алган жокмун. Адамча сурандым, адам катары, мыйзам катары да арыз менен кайрылдым. Бул жерде кыянаттык менен эле талкаланды. Мындайча айтканда 10 күн эсли токтоп турганда мен деле такыр ал жактан бул жактан эмем айлам жок болуп калса, эгер болуп тура эмес чыккан соттун чечими менен эгер ошончолук бузула турган болсо, бул жерде баягы мындайча айтканда акчаң болсо баардык нерсени кыла алат экенсиң. Акчаң жоктун себебинен. Акчам жоогунун айынан меники мондай шифр менен кора жайым тосулуп турат, кенедей времянка турат. Эмне үчүн чоңдордун чоң эмелери бузулбай эле ошол меники бузулуп калат деген ой ичиң ачышат экен. Конечно, меники жолго чыгып кетпесе же красный линияда турбаса, соттун туура эмес чыгарган чечиминин негизинде эле меники бузулуп кеткени мага аябай обидно болду. Сизге ошол бузганга чейин ошол жана Койбаковдор келип мындай акча предлагать эткен жокпу? Сиз деле бизге төлөсөңөр бузулбайт, төлөбөсөңөр бузулат деп. Мен дагы ошол эмеде Койбаковго чалгам. Сүйлөшөлү болуптур, силер утуп турсуңар. Мен жолдошум больницага жатып калганда айлам таппай калып, ошо жатып калган күнү мен чалгам. Давай сүйлөшөлүк, биз эми адамбыз го десем, мен чалам деп койду. Бирок ал убакта өзү ичип жүргөн экен. Маса алдында болду, кандай болду, мага чалган жок, сүйлөшкөн жок. Андан кийин эле мен баягы жолдошумду больницага жаткырып справкасын алып бергенден кийин толук ишендим. Толук сот аткаруучуларга ишенген үчүн спокойно жумушка кетип калдым мен. Бирок ошондо эмем баягы жүрөгүмдү оорутканы бул балдарым ошол үйдүн ичинде турса дагы, үйдө баягы мамам балдарды детский домго алып кетип калабыз, эгер чыкпасаңар өзүңөр өз эмеңер менен ыктыярыңар менен чыкпасаңар деген экен. Мамам коркуп эшикти илип алган экен. Ошол маалда балдарым ичинде отурса эле тарсылдатып эле үстүн алып сыйрып жула бергени бул мындайча айтканда мышыктын баласы баягы баш корголоп турса дагы ошол жерде тарсылдата албайсың. Жаз келатканда кенедейибизден баягы мектепте окугандан бери билем мен муну. Жаз келатканда чымчыкка уя салгыла, ошол баш калкалай турган деп дарактарга чымчыктын уясын саласың. А бул жаздын биринчи күнү мага баягы кырсыкты монтип өздөрү жасап атканы бул кырсык эле, бул кырсык кылып атат да. Балдарым үйдө турса, үстү күлдүрөп калдырып атса, мен балдарым жардам сурап, жардам бергиле деп кыйкырып атса, бул өтө өкүнүчтүү, жүрөктү оорутат. Буну ар бир адамга, мен душманыма да каалабайм мен мындай нерсеничи. Бул мындай бузулган, чачылган мыйзамсыз нерселер меники менен токтосун деп өзүм токтойт дегенде ишеничтемин, токтосун дейм. Мен эч кимдин үйүн ушинтип тилек кылып атасыз да? Тилек кылып атам, бузулуп калбасын эч кимдики. Урматтуу мекендештер, көрдүңүздөр, биздин Марал айым ушинтип жакшы тилек айтып жатыптыр. Биздин энелердин көз жашы эч качан акпасын. Кудай буйрса ушул жакшы тилек жарым ырыс дейт. Ошо жакшы ой максаттарыңызга жете бериңиздер. Мына президентибиз да бүгүн атайын келип сиз менен сүйлөшүп, өзүнүн жылуу сөзүн айтыптыр. Мына ошол нерселердин баардыгы Кудай буйрса аткарылат деген үмүттөбүз. Рахмат.